Барыңарга ысык салам туугандар. Кубанычтамын кайра эле көрүшкөн. Келгиле анда биздин сабактарыбызды тахограф жөнүндө уланталы. Рахмат барыңарга комментарий жазып атканыңарга, катталып атканыңарга, лайк басып атасыңар. Ушинтип эле бөлүшө бергиле туугандарыбыз менен, алар маалымат алып, пайда көргөндөй болсун. Иштеп, штрафка илинбей, толук иштеп, үйдөгүлөрдү, туугандарын, үй бүлөсүн кам көргөндөй болсун толук. Келе анда кыскасы бүгүн комментарийлерди карасам, көбүнчө суроо паром жөнүндө болуп атат да, кандай ал, кандай эрежеси кандай депчи. Мисалы үчүн Польшада көбүнчө эмес, кээ бир базаларда туугандарыбыз ушундай базаларда иштейт. Алар паром менен каттайт. Польшанын үстүндө, деңиздин жээгинде Шецен деген шаар бар. Ошондон Швецияга катташат да паром менен. Паром менен каттаганда ошо фура менен паромдун үстүнө киресиңер дагы, же ичине киресиңер дагы, анан ошол паром силерди бир порттон башка бир портко алып барат. Анан паромго чыгып атканда кайсыл режим менен чыгабыз, канчага чыгабыз, кандай режимди тахографтан тандаш керек, ошону келе билели. Кыскасы, мисал үчүн силер келдиңер да, бир шаардан келип, парковкага турдуңар. Турганда силер эмне кыласыңар? Бирөөнү табасыңар дагы, бирөөгө барасыңар. Бирөөгө барганда силер билет берет силерге. Бир эмес, 3 билет берет да. Биринчи билет ал паромдун өзүнүн билети болот. Ошондо бүт ичинде бир маалыматтар бар. Канчада чыгат, берки порттон канчада чыгат дагы, анан аркы жака Швецияга канчада барып калат деген маалыматтар бар. Иши кылса чыккан маалы, анан келе турган маалы. Анан ошону билгенден кийин канча саат жүрөт паромдун үстүндө, жүрөсүңөр паромдун үстүндө. Ошол маалыматты билип, анан силер расчёттосоңор болот да. Мисалы үчүн орто жолунан алганда где-то 10 саат, 13 сааттай жүрөт да паром. Бир порттон башка бир портко чейин. Андан кыскасы да бар, узуну дагы бар да. Анан ошо билеттен маалыматты көрөсүңөр. Анан силерге дагы эмне берет, баса айтып кетиш керек. Силерге дагы паромдун билетин берет, анан каютанын, силердин өзүңөрдүн комнатаңардын, эс алып турган комнатаңардын ачкычын берет. Кадимкидей эле карточкадай болот да. Анан келгенде номери болот. Ошо карточка, анан бир номер, мисалы үчүн 7. 7-чи каютаны таап туруп, анан тиягына салсаңар, өзү ачылат. Каютанын ичинде душевой, телевизор бүт баары бар, эс аласың. 12 саат, 13 саат эс ала бересиң. Нельзя так много работать. Нельзя. Мы не лошади. Анан мисалы үчүн дагы бир кагаз берет, ал деген штрих-код. Орден уже билесиңер, билет бар. Анан маалы келгенде силер келесиңер дагы, морде аппарат бар, ошол жерге штрих-кодду саласыңар. Салганда карантин ачылат. Биздин аэропорт Манаста бар го, парковкага кирип аткан салсаң ачылат. Ошондой. Карантин ачылгандан кийин анан киресиңер. Кирип баратканда анан кийин биякта, мисалы үчүн ичинде паромго кире турган жерде уже моорден анан элдер бар да, атайын распорядительдер болот, алар силерге айтып турат. Кай кайдаш керек, кайсы полоса менен, же светофорлор бар. Паромдун өзү мына мисалы үчүн паромдун ичине киресиңер. Паромдун ичи кадимкидей эле болот, 2 этаж паромдор болот, 2 этаж. Анан түз кеткен полосасы бар, анан экинчи этажга чыккан полосасы бар, фура менен эле анан силерге көрсөтүп турат. Бияк кайда десе ошо кайдасыңар, биягын айда десе ошону кете бересиң. Чыгаардын астында, могу парковканын чыгаардын астында эмне алабыз? Ошону айта кеткенди унутуп калыптырбыз. Тахографты кайсы режимге коебуз? Машинени өчүрөбүз дагы, пауза деген режимге коебуз. Режим пауза. Ошол саатты өзүбүзгө жазып алабыз бир жерге, мисалы үчүн мынакей, саат 4-тө деп, 16 деп коелучу, 16-да. 16-да паузага турдум депчи. Болду, анан жыла беребиз. Жылганда муар өзгөрүлөт. Балкачалар болуп калат.
туура. Ошол бойдон кете беребиз. Анан бияка киргизет. Мисалы үчүн киргизип атып сил жерде могу жерге токтотот мынакей. Токтодуңар. Ошол жерге токтодуңар. Бир жолу токтодуңар, күтүп тургула дейт. Кайра айдайсыңар 5 мүнөттөн кийин. Жерде очередь болуп атат депчи. Ошондо силер токтогондо машина жүрүп турат да. Жүрүп турганда балкачалар боло берет. Ал эчтеке болбойт. Бирок кээ бирде алар айтып калышы мүмкүн, машинени өчүргүлө депчи. Анан машинени өчүргөндө кайра эле пауза күйүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн силер эмне кыласыңар? Паромдо жылып баратканда өзүңөрдүн парковканы таба элек кезде мондай паузаларды пайдаланбаш керек. Пауза болуп калса, кайра эле балкачага коюп коесуңар өзүңөр эле. Ручной ввод менен, коловой менен кыргызча айткандачы. Могу жерде өзүнүн кнопкасы бар, ошол клавишти басып койсоңор кайра эле балкача болуп калат да. Бирок машина өчүп турат. Болду, ошо балкача менен күтүп тура бересиңер. Анан айтат, дагы эле айда депчи. Айда анан мындай, может, үстүнө чыгарып коет. Анан айдап барып аяка коесуңар, анан кийин болду, ушул силердин парковкаңар, ошол жерде турасыңар. Машинени токтоткула дегенде ошол жерге коесуңар дагы, документтерди аласыңар баарын. Кийим кечелерди аласыңар, керектүүрүн баарын алып туруп, анан кийин чыгасыңар. Ачкычын тапшыргыла десе тапшырып коесуңар, машинени жаппа десе жаппай, ачкычын тапшырып коесуңар. Чыгып кетесиңер. Бирок чыгаардын астына эмне кылыш керек? Чыгаардын астына кайра эле тахографты пауза турат, машинени өчүрдүңөр, кайра эле паузага коесуңар. Анан могу жерде режим бар. Режимди могу жерден өзгөртөсүңөр. Чымчыкчаны басасыңар да тандайсыңар. Тандаганда могу жерден чыгат. Мисалы үчүн водитель 1 деп чыгат. Водитель 1. Ал кереги жок. Водитель 2 деп чыгат, ал деле кереги жок. Анан басып атканда могу жерден автомобиль деп чыгат. Ошо автомобилге кирип туруп ичинен тандайсыңар паром поезд деген функцияны. Паром поезд. Паром поезд, ошону калтырасыңар дагы, анан окейди басып коесуңар. Калып калат ошо бойдон. Болду, ошо бойдон анан машинени калтырасыңар, паром поездде тура берсин, бу жерде пауза тура берет. Дагы айтып кетиш керек, бияктан биринчи парковкадан келип туруп билеттерди алып жылаардын астында пауза коюп коесуңар да, анан барып билет аласыңар. Анан жылаардын астында эчтеке кылбайсыңар. Жөн эле келдиңер, паузада турат, жөн эле жыла бересиңер. Силер жылып кеткен заматта эле анан биягы вождение болуп калат да. Болду, жылып барасыңар, киресиңер. Анан могу жерден токтогон сайын эле моундай пауза болуп туруш керек да, балкачага пауза болбош керек да, балкачага коюп турасыңар, карап тургула ошо. Анан уже парковканы өзүң келип тапканда, анда полный паузага коесуңар. И паром поезд деген немеге коесуңар дагы, функцияга, режимге тура берсин ошо. Дагы эмнени айтыш керек? Анан келесиңер портко келгенде, келдиңер дегиле. Келесиңер, машинени жүргүзөсүңөр дагы, эчтеке кылбайсыңар, жөн эле чыга бересиңер. Чыгып, анан чыгып кетесиңер да, анан паромдон түшүп, уже тиги стоянкага жерге түшүп, анан кийин асфальт менен келип парковкага келгенде ошол жерден токтоп туруп, могу жерден которосуңар. Открыть страну деп. Открыть страну. Страна деген табасыңар дагы, анан биянан базасыңар. Швеция деп тандап туруп, ошо Швеция деп коюп туруп, анан кийин кете бересиңер. Жүк түшүрөсүңөрбү же жүктөйсүңөрбү, ошол жака бара бересиңер фирмага. Открыть страну деп. Эмне үчүн дегенде, бияктан чыгып атканда, могу биринчи парковкага келип билеттерди алып, чыгаардын астында могу жерде силер жабасыңар. Жаап саласыңар. Закрыть дегенге киресиңер дагы, жаап саласыңар. Закрыть страну деп. Эмне деп жабасыңар? Силер каерде турасыңар? Польшада, значит, PL деп коесуңар. PL деп коесуңар, болду, анан ошол бойдон анан паромдун ичине кире бересиңер, жүрө бересиңер, анан кайра могу парковкага келгенде кайра ачасыңар дагы, жана айтып кеткендей эле открыть страну деп, Швеция деп, анан чыгасыңар.
Дагы эмнени билиш керек? Мисалы үчүн паромдун үстүндө жүргөндө анын өзүнүн деле чеги бар. Канча жолу айдаш керек, канча жолу паузаны үзүш керек. Мисалы үчүн ушул паромдун үстүнө жүргөндүн өзгөчөлүгү кадимкидей 11 сааттык паузаны парковкада же Германияда, Польшада жер үстүндө турганда 11 сааттык парковка үзүлбөйт. Дароо эле бирот эле туруш керек да, үзбөш керек. Паромдун үстүндө болсо 2 жолу үзгөнгө уруксат берилет. 2 жолу. Келип токтодуңар, күттүңөр 5-10 мүнөт, анан жылдыңар, анан кайра токтодуңар. Пауза үзүлбөйт, тура берет. Силерге уруксат берилген 2 жолу. Анан кайра эле жылып кетсеңер болот. Анан баш аягы ушу паромдун үстүнөн время вождения айдаганга 1 эле саат берилет да. 1 сааттан ашып кетсе, анда нарушение болуп эсептелип калат. Паром үстүндө 1 сааттан ашык айдабаш керек. Эми аны бүт бияктагы регулировщиктер бүт аны билет, ошонун эреженин баарын. Ошон үчүн силерди так анан тез кыска жолдор менен айдаганга ошончо регулировать этип силерге көрсөтүп берет жолду. Ошо туугандар, паром жөнүндө айта кетсек, ошондой эрежелери бар. Баарыңарга ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, туура так жүрүп, штрафтарга кабылбай, көрүшкөнчө ден соолуктуу болуңар. Баарыңарга ысык салам.